Селдин жүрүшүнө көзөмөл жүргүзүү, алардын сактануунун заманбап ыкмаларын киргизүү, токойлорду жана кунары кеткен жерлерди калыбына келтирүү, сел айлананы каптабай каналдар аркылуу агып кеткидей шарттарды түзгөн Селден Долбоору Кыргызстанда ишке кирерин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 17 000 адам өзүн коопсуз сезип, аймактарда миңдей жумуш орду түзүлүшү керек. Министр Болбек Ажыкеевдин айтымында апат менен күрөшкөндөн көрө аны алдын алуу маанилүү дейт. Долбоор болсо эл аралык өнүктүрүү бирикмесинен $45 миллион насыя, Прогрейн компаниясынан $5 миллион грант, ошондой эле Кореянын өнөктөштүк фондунан, Дүйнөлүк банктан $2,4 миллион грант алынган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча соңку 12 жылда республикада сел жүргөн 900 учур катталган.